Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Талас шаарындагы Кутманалиев атындагы стадиондун абалы менен таанышты. Жеринде Талас шаарынын мэри Эрмат Жумаев жана тийиштүү кызматкерлер оюн талаасы боюнча маалымат беришти. 1989 жылы курулган стадион ушул күнгө чейин бир канча жолу оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Бирок азыркы учурда замандын талабына жараша шарттарга муктаж. Буга байланыштуу Камчыбек Ташиев стадионду бардык талаптарга ылайык толук реконструкциядан өткөрүү үчүн тапшырмаларды берди. Мен футболдун союздан бул жака комиссия жүрөтөй. Комиссия келип бир сыйра обследовать этип карап чыгышсын. Анан бул жерде эң сонун стадион кылып кайрадан куруп чыгайлы. Макул кайрадан куруп чыгайлы эң сонун стадион. Полесин гибридный кылабыз. Мына трибунанын астыларын полностью жанагы футболго ылайыктуу кылып туруп, чечине турган жер, жууна турган жер, раздевалка, тияктарды бүт баары карап чыгышат. Кайрадан жасайбыз. Стадиондун өзүнүн тегерегин полностью кайрадан жасап чыгабыз. Мына стадион нарагына дополнительный поле. Биз негизи муну поле кылып даярдап атканбыз. Былтыр даярдап баштаганбыз да, искусственный кылып, тренировочный база болсун. Все, ал жакты искусственный кылабыз. Ал жакты искусственный кылып беребиз. Ал жерде тренировочный база кылып туруп. Ар жагынан полностью сеткалар менен көтөрүшүбүз керек экен забор, башканы жасап чыгабыз. Мына менен креверчтерин баарын башкана жасайбыз. Эмирберч. Асфальттарды башкана жасайбыз. Могул жактардын баары. Мунун артында эмне бар? Мунун арты бүтүн шаар бар. Ошондо имарат эски да. Аларды да кошуп жасайбыз. Ушул стадиондун тегерегин толук бойдон кайрадан жасап чыгабыз. Эндиги жылы жаздан баштап, жазда эми строительство башталат. Ошондон баштайт. Ага чейин бүт баардыгы керектүү кагаз жумуштарын бүтүрөбүз. Так, проектисин, сметасын, канча кетет, каяка кетет, кандай кылабыз, кандай жумуштар аткарабыз, толук бойдон даярдап бүтүрөбүз. Стадионду жаркыратышыбыз керек да. Таласта стадион мына бул жакта искусственный дополнительный тренировочный поле болот, бул жерде основной поле болот, бул жерде дүсүшүн полелери, дүсүшүн өзүнү кошуп туруп, баардыгын сону кылып жасашыбыз керек да. Аны менен катар Талас облусу жана шаары боюнча футболго кызыгууну күчтөндүрүү керектигин белгиледи. Кийинки жылдары Таластан жогорку лигага оюнчуларды чыгаруу зарылдыгын айтты. Бул жерден эмдиги жылы жасап бүтөбүз баарын. 26-жылга бул жерде команда жакшылап даярдашыңар керек, высший лигаға чыгарыш керек. Талас гана жок высший лигадачы. Талас жок. Таластан башка бардык жерде футбол высший лигада представлен. Например, Жалалабадта 2 команда бар. Высший лигада. Ошто 2 команда бар. Бишкекте 4-5 команда бар. Чүйдө кошкондо. Туурабы? Чүйдө бар командасы, Көлдүкү мына чыгып атат аз командасы. Так. Нарындыкы мына кече барып стадионду көрүп келдим. Анда бүтүрүп берем. Ал жактан да чыгам. Таластан чыгарыш керек. Бардык благоприятный условия бар Таласта. Погода, как говорится, позволяет дегендей туурабы. Бар маселелери бар, только ушундай ремонттон жасап берейин. Камчыбек Ташиев ошондой эле мамлекет башчысы тарабынан коюлган тапшырмаларды эскертип, Суу Самыр Талас Тараз жолун ремонттоо иштерине токтолду. Жолдун курулушу дээрлик 15 жылга чукулдап калганын белгилеп, учурда Таластан Таразга чейин жолду салуу ишин 2 жылдын ичинде аяктоо зарылдыгын айтып, кала жетекчилигине толугу менен көзөмөлгө алуу тапшырмасын да койду. Биздин мына президентибиздин берген тапшырмасы негизинде билесиңер, мына Талас, то есть Суу Самыр Талас Тараз жолу болгон. Мына бир 15 жылда бери ушу башталып же бүтпөйт. Так, ошол Суу Самырдан Таласка келгенче эле мына 10 жылдан ашык ремонт болду. Туурабы? Жылда аз-аздан жасап коюп, жасаган жери кайра бузулуп кетет. Ушинтип отуруп Таласка зорго жеттик. Эми Таластан Таразга чейин жеткизишибиз керек. Так, ошону президент тапшырманы койду. Мына 2 жылда биз азыр Талас Тараз жолун бүтүрүшүбүз керек. 25-26 2 жылда ушу жол сонун болуп бүтүш керек. Так, ушу маселени дагы азыр мен президентибиздин тапшырмасы негизинде контролго алдым. Азыр Минтранс менен анан жанагы биздин ошол жерде проект түзгөн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жакында буюрса ошол жумуш башталат. Макулбу? Ошондо катуу көзөмөлгө алабыз. Жарайт. Бул президенттин тапшырмасы. Мынага окшоп жанагы Суу Самыр Таласка окшоп 15 жылда куруп отурбайлы. Макулбу? Суу Самыр Талас 15 жыл курулса, эми Талас менен Тараз 2 жылда бүтүш керек. Бул Талас Тараз баягы Аманбаева менен барат жол. А бир жакта Кировкадан түшкөн
чоң капкага түшкөн жол. Алдагы бүтүш керек. Чоң капканын өзүнө. Чоң капканын өзүнө чейин жеткен жол алдагы быйыл бүтүш керек. То есть эки жолдың берки чоң жол 2 жылда бүтсө, а берки чоң капкага түшкөн жол 1 жылда жерде бүтүш керек. Ошону контролго алыңыз. Ошону жакшылап караңыз. Макулбу? Эми таласка көбүрөөк көңүлдү бурушубуз керек болот. Мына өзүңүз бул жерде мэр болуп иштедиңиз. Президент ишенип жөнөттү бул жака. Жашсыз, жаш. иштейбиз. Ден соолук бар, Кудай кырса, акыл эс бар. Иштеш керек, чуркаш керек. Күнү түнү тынбагыла. Ана мен чиновникмин деп барып алып, машинада чалкалап бир жерде отура турган болсоң ишиң жүрбөйт андачы. 1 жыл 2 жыл иштейсиң, результатың жок болот, айдаласың, ошо жүрөсүң. Бул жерде жакшылап результат көрсөтүп иштеш керек. Макулбу? Президентибиздин тапшырмаларын так аткарыш керек. Ошон үчүн давайте ийгилик кылайлы, жакшылап иштелет. Кутманалиев атындагы стадион жалпы 2300 орунга ылайыктуу болуп, анда көрүүчүлөр отуруучу имараттын ичинде ар кандай спорттун түрлөрү боюнча машыгуучу бөлмөлөр, спортчулар үчүн жатакана, чеченүүчү, жуунуучу бөлмөлөр бар. Деген менен алардын басымдуу бөлүгүнүн эскилиги жеткен жана талапка жооп бербейт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Талас шаары.